Бүгін 10 декабрда президент Садыр Жапаров Қазақстанның төрагалыгында өтүүчү Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин ушул жылдагы жыйынтыктоочу жыйынына катышат. Бул тууралуу президенттик администрациясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин мүчө мамлекет башчыларына 2021 жылы аткарылган иштердин жыйынтыгы боюнча маалымат берилет. Анын ичинде 2025 жылга чейинки Евразиялык экономикалык интеграциянын стратегиялык багыттарын өнүктүрүүдө камтылган иш-чаралардын аткарылышы тууралуу. Мындан тышкары Евразиялык экономикалык биримдикте жүк ташууларга байкоо салуу үчүн навигациялык пломбаларды колдонуу жөнүндө макулдашууга кол коюшу, Евразиялык экономикалык биримдиктин 2020 жылдагы бюджетинин аткарылышы жана 2022 жылга карата бюджетинин долбоору ЯЭПтин 2021 жылдагы эл аралык ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары, ошондой эле интеграциялык процесстерге байланыштуу башка маселелердин каралышы күтүлүүдө. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин бул жыйынында Евразия экономикалык биримдигинин органдарындагы төрагалыкты Казакстан Республикасынан Кыргыз Республикасына өткөрүп берүү маселеси да каралат. Булак Суперкейжи. 2021 жылдын 8 декабрында УКМКнын Нарын облустук башкармалыгы жана Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан ыкчам иликтөө иш-чараларын уюштурууну жүрүшүндө сот тарабынан тыюу салынган экстремисттик мүнөздөгү Хизбут Тахрир ДУ таандык фотоматериалдарды тараткан Хизбут Тахрир ДУнун активдүү мүчөсү Кыргыз Республикасынын жараны кармалды. Нарын шаардык сотунун санкциясы менен кармалган жарандын жашаган жеринен тинтүү учурунда Facebook социалдык тармагында экстремисттик аракеттерди жасаган Samsung J2 телефону жана сим-картасы табылып алынган. Азыркы учурда кармалган жарандын мыйзамсыз иш-аракеттерин документтештирүү боюнча керектүү ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бүгүн 10 декабрда Бишкек шаарындагы 7-апрель көчөсүндө 3 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Мындай видео социалдык тармактарга тарады. Бул тууралуу милициянын кайгуул кызматына байланышканыбызда маалыматты тастыктады. Бул жол менен саат 9:10 чамасында Алы Токумбаев жана 7-апрель көчөлөрдүн кесилишинен Lexus, BMW жана Toyota Estima үлгүлөрүндөгү унаалардын катышуусунда жол кырсыгы катталган. Кырсыктан жабыркагандар бар. Азыркы учурда жол кырсыгы катталган жерде милициянын кайгуул кызматкерлери иш алып барууда деп билдиришти кайгуул кызматынан. Булак Суперкейчи. Мексиканын түштүк-чыгышында мигранттар менен бара жаткан жүк ташуучу унаа кырсыкка учурап, кеминде 53 киши каза болуп, 58 киши жаракат алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, Гватемаладан келе жаткан чиркегичи бар жүк ташуучу унаа дубалды сүзүп оодарылып кеткен. Катуу соккудан улам кээ бир жүргүнчүлөр унаанын чиркегичинен кулап түшүшкөн. Каза болгон жүргүнчүлөрдүн көбү Гватемала өлкөсүнөн экени белгилүү болгон. Кырсык катталган штаттын губернатору каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, жабыркагандарга өз убагында жардам жана колдоо көрсөтүүнү тапшырган. Булак Компресс.